ошол жакта рейдте жүрдүк, элдер менен жолугуп жүрдүк. Абдан ушул эмелердин элдердин эмеси көп да, жылуулук жакшы бербейт деген маселелер айтылды да, ошол боюнча кандай дейсиз? Көп эски үйлөрдүн баягы стояктарын, батареяларын, домдордун ичиндеги элдердин, жительдердин арасынан дагы өздөрү тазалап, биз жылда предписание беребиз. Наоборот, вы должны помочь населенияга, жардам берип, ошол түтүктөрдүн оңдоп алмаштырыш керек. Ылдый жагында жанагы подвалда стояктар совсем чирип кеткен, алардын баарын обновлять этиш керек. Ошо көмөктөшүп жардамдашыңыз. Бардыгы болуп 118 мекемесин жана 224 жеке менчик үйлөрдү жылуулук менен камсыздашты. 2024-25 жылдардын негизинен булар дагы аткарылган, коюлган тапшырмаларды аткарышты. Биз ошол рейдте жүргөндө түнү саат 2ге чейин болуп аттык бүт комиссия менен. Абдан өкүнүчтүү көрүнүш, ошол бүт түнкү клубдарда, көчөлөрдө жашы жетелек кыздар, ошол менен 18ден өткөн кыздар дагы абдан көп учурайт. Балдар дагы бул боюнча катуу чара көрүп, комплекстүү иш жүргүзбөсө болбойт. Эс алуучу жайдын абалы санитардык талапка жооп бербейт. Балдар үчүн орнотулган баардык кармоочу бассейн суусу убагында алмаштырылбайт. Жанагы антикинону толук жабуу боюнча мен сунуштайм. Дарья Жолубаевич дагы ушул нерсени баса белип кетти. Бизге өтө тез эмени алып келип атат, колубузга. Менталитетибизге терс нерсени алып келип атат. Мен сунуштайм, эгерде коллеганын чечими менен ушул нерсени бир жабуу боюнча да бир маселени карасак, ушундай антикинолорду. Мисалы мектепке коюлчу видеокамералар боюнча, детский садтарга коюлчу видеокамералар боюнча. Ошол боюнча бир маалымат берип коюңузчу. 740, бүгүнкү күндө 560 коюлду мектеп жана садиктерге. Жаңы курулган үйлөр почему-то ошо өздөрүнө жеке от казан куруштан качып, ушу теплого, жылуулукка арзаныраак үчүн эметилди, улайт, ушу менен маселе жаралат. Жердин астынан дагы подтайной теплотрассалар бар деген маалыматтар мага келип атат. Ошону дагы жеке көзөмөлгө алып түшүнүңүзбү? Ошол теги жаңы курулуп аткан үйлөр боюнча маселени көтөрүш керек. Бардык цифраларга берде сонымен Калматович токтолуп кетти. Эгерде суроолор болсо мен жооп берейин. Айта кетсек, Исанов көчөсүндө ошалды көмөк чорунан чыккан турбаза кедилдин 12 дана мамышалары табачалары менен жылдырылды. 25 баланын ата-энесинин буйруктуу негизинде жайгаштырганбыз. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы аттракциондорду пландан тышкары текшериштер жүрүп жатат. 160 орунда 2 жол өтөдү. Андан чыккан дагы элге бердик. Ошо бир трансформатор менен бир 2-3 маселе чечилди. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Ош шаарынын мэринин орун басары Юсупов Замир Баишевичке жүктөлсүн.